Коомдук коопсуздукту сактоо жана мыйзам бузуулардын алдын алуу максатын көздөгөн телерейд программасы эфирде. Студияда Айбегим Набиева, саламатсыздарбы. Лейлек районунун ички иштер бөлүмү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери аймактагы автобекеттерде жана негизги жолдордо айдоочулар менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Иш-чаранын максаты аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу кар жаап, жолдор тайгак болуп жаткан учурда айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу. Тартип сакчылары айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкысына өз убагында алмаштырууну, унаанын техникалык абалын текшерип турууну жана ылдамдыкты чектөөсүн сактоону эскертишти. Лейлек Бишкек каттамынын айдоочулары аба ырайынын кескин түрдө өзгөргөнүнө байланыштуу азыр Булуң Бурч областтардын райондорунда калың кар жаап, жолдор тайгак болуп атыптыр. Боломдорду зимдиге өткөргөнсүздарбы? Азыр бир сыйра текшерейли, мына каттамга чыгып аткан машиналарды карайлы. Эми сиздерге үйрөткөнүнөн кереги жок. Карайбыз акалар, боломду алмаштырбасак болбойт. Зимний, летний оны көрүп атасыздар. Кара убактан ham чыга албайт ата, түшө албайт ата анча-мынчалары. Ар бирге жооп бересиздер да. Ошон үчүн боломду коюп шашпай айдап, ылдамдыкты азайтып, 1 саат, 2 саат кеч барсаңыздар ham сиздерден бала чакаңыздар күтөт да, ал жүргүнчүлөрдөн бала чакасы күтөт. Ондорун бир карап, элдерге да түшүндүрмө берейли. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Азыр Бишкекке сиз чыгып атасыз биринчи очурут. Боломдор кандай, дөңгөлөк зимнийби? Дөңгөлөктөр полностью котолгон. Даярдап. Төртөө тең, а? Төртөө тең. Иш таза. Таза, полный талапка жооп берет, салонда. Полный бар, даяр. Артистlardan бери. Кана ичиде элдериңиз каякта? Эже, Бишкекке жөнөп атасыздар, эсен-аман жетип алыңыздар. Айдоочун шаштырбаңыздар, мына кыш тезирээк жетейли, той бар эле, топур бар эле деп Байытылдын мазасын албаңыздар. Байытыл акырын ушунча эл аппаратасың ичинде, бала чакасы бар, өзүңдө бала чакаң бар, эсен-аман жакшы жетип алгыла. Главный зимний болгонго өткөрүпсүңөр. Ар бир айдоочуга мына чыгып аткан коллегаларыңа да түшүндүрүп айт. Сиз да чыгып атасызбы? Сиздин балондоруңузду да көрөлү, дөңгөлөктөрүңүз. Зимнийби? Зимний, а? Ичи таза. Канча клиентиңиз бар? Жакшы. Клиенттериңизге да түшүндүрүп айтыңыз. Шаштырбай, жол оор. Бизге да эскертип атат деңиз, ылдамдыкты азайтыңыз. Бир 500 метр сактап, ылдамдыкты азайтсаңыз, эсен-аман жакшы жетип алат. Шашам деп 1-2 саат эрте барам деп бир жол кырсыгы кабылбаңыздар. Эсен-аман барды жетип алсаңыздар, биз да курсан, өзүңүздөр да курсан, тиричилик өтө берет дегендей да. Главный дөңгөлөктү зимнийге өткөрүпсүздөр. Аба ырайынды көрүп атасыздар азыр. Кескин өзгөрүп, карды калың жауганына байланыштуу. Жакшы, жаңы коюп чыгыптыр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Каттап атасыздарбы? Элге кызмат кылып атасыздар, дөңгөлөктөрдү кышка алмаштырыпсыздар, жакшы. Элдин коопсуздугу, өзүңүздүн коопсуздугуңуз. Эл ташыйсыз.
Жакшы. İçi таза. İçini таза кармаңыздар машинаны. Ел отырганда бир паланчаканын машинкасы отурайын дегендей болуш керек да. Ассаламу алейкум. Эсен жакшы кылыпсыздар. Жакшы. Мынаучу бардыгы зимниге өттүр, а? Жакшы. Зимниге өткөнсүз дагы? Ötelek mübar ötem. Жакшы. Sığıla. Bö? Tamam geldiler. Сөзсүз. Болду. Өтүңүздөр ола. Жакшы. Кайерде болуп тур? Карабулакты көрдүңүзбү? Карабулак кайерде болуп тур? Эмне машина экен? Мына якты басып коюй деп бердим. Салам алейкум. Инспектора төлөгөнлү. Десоңуз акчабы? Документтер сатпы. Дөңгөлөктөрдү кышка өткөрүпсүз аба? Жакшы. Ошол максатка ишке чыгарга чыктык. Айдоочулук бар да? Жакшы. Бар төртөө өтөн өткөнбү? Эртерээк өткөнүңүз жакшы болду да. Кардын калың жааганы байланыштуу. Азыр көрүп атасыздар, тайгала көп болуп атат. Досу жолдошторуңузга айтыңыз, өтүңүз. Assalamu alaikum. Төлөгөнлү кандайсыз? Документтер рұқсат мырза айдоочу. Дөңгөлөктөрдү кышкыга өткөрдүңүзбү? Кудай кааласа жаңы алганмын, бүгүн ала сүрөм. Мына алдыңыздан кышкы экен, бирок кичине Сондай. протектор кетип калыптыр, а? Жаңы алганмын да. Кардын калың жаагына байланыштуу көрүп атасыздар, жол тайгалак болуп атат. Өтүңүздөр, жолдошторго да айтыңыз, өтүңүздөр эртерээк. Летний бул жакшылык алып көбөйтө мындай тайгалакта. Бир жага тайып кирип кеткенден көрө кышкы дөңгөлөккө өтүп, кичине сактаныш керек. İşinizde ilgili olsun. Дорожный патруль службы инспектора төлөгөнү кандайсыз? Жакшысыздарбы? Bu balonda kışkıya ötkördünüzbü? Kaçan ötkörөт? Bugün ötösüzbü? Kardın kalın jağаны байланыштуу көрүп атасыздар. Жолдор тайгалак болуп атат. Өтпөсөңүздөр болбойт. Муну эскертүү ретинде чыгып атабыз. Тайгалак болуп, кандай бир жага кирип кетпесин машина. Салам алейкум, инспектор АДПС, прапорщик Төлөгөн. Кандайсыз? Салам алейкум. Алейкум салам. Дөңгөлөктөрдү кышкыга өткөрдүңүзбү? Мына. Жакшы. Алдагы бардыгы өттү, жакшы. Эртерээк ошо өткөргөнүңүз жакшы болду. Бир атайын, жок. Ашылып калыптыр. Şu эскертүү ретинде чыктык азыр. Дөңгөлөктөр кышкыга өткөрүңүздөр деп. Жок, мына. Такси кыласызбы? Жакшы. Такси кылган болсоңуз элдин коопсуздугу сиздин мойнуңузда болот да. Ошон үчүн дөңгөлөктү кышкыга өткөрүп, элдин коопсуздугун карап, чек-четип айдаңыз. Айдаң, ишиңизге ийгилик болсун. Assalamu alaikum. Inspektor ДПС прапорщик милиция Төлөгөн. Десоңуз акчабы? Дөңгөлөктөрдү кышкыга өткөрдүңүзбү? Жок, эми өткөрөбүз. Бүгүнөн калтырбай срочно өткөрүңүздөр ба. Мына көрөт аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүшүнө байланыштуу жолдор тайгалак болуп атат.
Кийинкисинде аба тоса турган болсок өткөрбөсөң сизге айыпка жыгабыз. Бүгүндөн калтырбай өткөрүңүздөр. Сөзсүз эл ташыйсыздар да сиздер. Ак жол. Салам алейкум. Инспектор ДПС прапорщик министр төлөгөн жакшысызбы? Таксини кылып атасызбы? Элдин кызматына. Дөңгөлөктөрдү кышкыга өткөрүпсүз. Алла разы болсун сизден. Элдин коопсуздугуда, эл ташыганда элди коопсуз кылып жеткирүү. Качан өткөрдүңүз? Bir cuma bo'ldi. Bir juma. Жакшы. Документтерди жакшы. Досторго, байке абаларыңыз, бүкөлөрүңүзгө айтың. Дөңгөлөктү тесттен өткөр. Праваңызда. Кара. Салам алейкум. Инспектор ДПС. Десоңуз жакшыбы? Денсаулық жақсы. Тынчсызбы? Дөңгөлөктөрдү кышкыга качан өткөрөбүз? Құда қаласа суббота күні өткөрөм. Жұмышта саар келесиз, кечкиси. Субботага чейин кыйла күн бар. Бүгүндөн калтырбаңыз. Эртеңден өткөрүңүз. Мына абарайын көрүп атасыз, кескин түрдө өзгөрүп, кар калың жаап атат. Құда көрсө бүгүн жұмыштан кетип. Эртең же бир күндөн тосуп кала турган болсо сиз айыпка жыгылып каласыз анда. Сизге эскертүү иретинде чыктык. Макул. Сөзсүз бүгүндөн калтырып өткөрүңүз. Макул. Ишиңизге ийгилик болсун. Макул. Рахмат. Инспектор ДПС, салам алейкум. Уруксатпы документтериңиз? Дөңгөлөктөрдү кышкыга өткөрдүңүзбү? Алмаштырыпсыз, Жакшы. Эртерээк өткөргөнүңүз жакшы болду. Мына кар жаап атат. Жолдор тайгалак болуп атат. Жакшысызбы? Дөңгөлөктөр кышкыга өткөрдүкпү? Жок, эртең өткөрөбүз. Эртең дебеңиз. Азыр линияга барып туруп токтотуңуз тагын сразу элди түшүрүп. Бүгүндөн калтырбай дөңгөлөктү жаңылаңыз. Сиз эл ташыйсызбы? Төртөбөтең жаңы бар, аркада турат. Барбы? Мен түшүндүм. Кече свет өтүп калып болгон жок. Жакшы, алып койгонсуз, а? 4 та бар. Бүгүндөн калтырбай эл ташыйсызбы сиз? Мындай жол тайгалак болуп атат, нары бери болбосун. Кече свет өчүп кетип калдык да. Эртең тосуп кала турган болсо анда дөңгөлөгүңүз кызымне болбосо анда айыпка жыгып калабыз сизди. Эскертүү иретинде бүгүн чыктык. Бүгүндөн калтырбаңыз, ишиңизге ийгилик болсун. Интернет иштеди. Ozodbek Nazarbekov bu kim? Ozodbek Nasimjanov. Nasimjanov ekan, ha? Ma, дөңгөлөктөрдү алмаштырыпсың, молодец uka. Инспектор ДПС, салам алейкум, прапорщик Төлөгөн уулу. Дөңгөлөктөрдү зимниге өткөрдүкпү? Өткөрдүк. Жакшы. Төртөөнтөн өткөрүпсүз. Абарайын кескин түрдө мына өзгөргөнүнө байланыштуу көрүп атасыз. Жол тайгалак.
ескертүү ретинде чыктык. Мына өткөрбөгөндөргө жакшы өткөрүпсүз. Ишиңизге ийгилик болсун. Айдаңыз. Болду, рахмат. Болуптур. Салам алейкум. Мен инспектор ДПС прапорщик Миз Төлөгөн, кандайсыз? Дөңгөлөктөрдү кышкыга качан өткөрөбүз? Азыр жөнөдүңүзбү? Бүгүндөн калтырбай азыр өткөрүңүз. Эскертүү ретинде чыктык азыр. Эртең же бүрскү күн тосуп кала турган болсо, анда сизге өтпөй калганбыз айыппулга жыгабыз. Өз аба ырайын кескин түрдө өзгөргөнүнө байланыштуу көрүп атасыз өзүңүз. Жол тайгалак, этет болойлу. Азыртан сразу барып алмаштырыңыз. Ийгилик болсун. Ассаламу алейкум, инспектор ДПС, прапорщик Миз Төлөгөн, кандайсыз? Документтер уруксатпы? Урматтуу айдоочу, кышкы дөңгөлөккө качан өтөбүз? Качан? Азыркы конечныйге барыңыз тагын. Элиңизди таштагандан кийин чыгып жак эме кышкы дөңгөлөккө сөзсүз өтүңүздөр. Сиз эл ташыйсыздар да. Элдердин коопсуздугун карашыңыздар керек. Өзүңүзгө да жакшы кышкы дөңгөлөккө өткөн. Аба ырайын кескин түрдө өзгөргөнүнө байланыштуу көрүп атасыздар. Кар калың жаап атат. Бүгүндөн калтырбаңыз. Эртең сизди тосуп калсак, анда сизге айыппулга чыгып калабыз. Ийгилик. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды аба ырайынын шартын эске алып, жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан мыйзамсыз акча алуу жолу менен актыларды даярдоодо коррупциялык схеманы аныктады. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык мыйзамга каршы аракеттер курулуш объектилерин пайдаланууга берүү боюнча документтерди даярдоодо болгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө тиешелүү мекемелердин айрым кызматкерлери өз ара сүйлөшүп алып, актыларды макулдашуу жана кол коюу мөөнөтүн атайылап кечеңдеткендиги аныкталган. Натыйжада документтерди тездетип берүү үчүн жарандардан акча талап кылышкан. Бул факты боюнча Жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 5 ноябрда эки кызмат адамы мыйзамсыз акча алып жаткан учурда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы тапта тергөө иштери уланууда. Коррупциялык схемага катыштыгы бар башка адамдардын да аракети иликтенүүдө. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, милиция кызматкерине пара сунуштаган эки чет элдик жаран кармалды. Маалыматка караганда, коомдук коопсуздук кызматынын начальниги чет элдик жаран тарабынан мыйзамсыз акча сунушталып жатканы тууралуу рапорт жазган. Буга чейин ал жаран жасалма паспорт колдонгондугу үчүн 5 суткага камакка алынган. Профилактикалык маектин жүрүшүндө ал милиция кызматкерине документтин ичине акча салып, маселенин оң чечилишин сураган. 28 октябрда аталган чет элдик жаран жана анын шериги кызматтык кабинетте $900 берүүгө аракет кылып жаткан учурда колго түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин пара берүү беренеси боюнча иш козголуп, учурда тергөө амалдары уланууда. Лелин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан өспүрүмдөрдүн тартип бузууларын алдын алуу максатында антикино аттуу профилактикалык иш-чара өткөрүлүүдө. Бул тууралуу райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Рейд учурунда милиция кызматкерлери атайын текшерүү жүргүзүп, антикино аттуу жайларда жашы жете электердин бар жогун карашты. Натыйжада мындай жайлардан өспүрүмдөр табылган жок, бирок түнкү 10дон кийин көчөдө жүргөн 15 өспүрүм аныкталды. Алардын 5-і Ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын алдын алуу борборуна жөнөтүлүп, 10 өспүрүм ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Ошондой эле 4 ата-энеге карата административдик протокол түзүлдү.
Коопсуздук ар бир жарандан жоопкерчилиги тартипти сактап, мыйзамга баш ийеле. Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.